Урматтуу ага эжелер, биздин бүгүнкү темабыз картографиялык проекция түзүү жана ага географиялык объектини түшүрүү туурасында болот. Албетте, эң биринчи биздин сабакта картографиялык проекциянын түрлөрү жөнүндө мындай жалпы жолунан маалымат берилген. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, карта түзүлүш үчүн сөзсүз түрдө математикалык негизи болуш керек. Ал математикалык негизги элементтердин бири бул картографиялык проекция. Мунуга байланыштуу дагы бир кичинекей практикалык ишти көрсөтүп коеюн деп жатам. Себеби дегенде картага байланыштуу көптөгөн практикалык иштер ушул картографиялык проекцияга картографиялык торчого, градустарга байланыштуу болот. Анан негизи эле окуучулар баягы жердин бетин, тегиздиктин бетине түшүрүлүш жолун билүүдө дагы бул картографиялык проекциянын түзүлүшү жана ага объектилердин кандай жол менен түшүрүлөт, ошону мындай картанын пайда болуу жолун билүүдө мааниси чоң болот. Албетте, мектептин программасында баягы окуучуларга проекцияны түшүрүү боюнча темалар жок, эми бул абдан тереңирээк деп эсептелет. Бирок бул жөнөкөй гана мисал менен жөнөкөй түшүрүлгөн жолу менен бир проекцияны көрсөтөйүн деп атам. Бул окуучулар үчүн деле кызык болуш керек да. Мисалы, биз ушундай бир азимуттук же уюлдук проекция түзгөндү мен сиздерге азыр көрсөтүп берейин. Ал үчүн сиздер A4 форматындагы ак кагазды аласыздар. Анан проекция түзүш үчүн радиусун аныктап алышыңар керек. Бул уюлдук проекция болуп атат да, айлана түрүндө түшүрүлгөн туурабы. Ошон үчүн сиздер радиусун аныктап алышыңыздар керек. Мисалы, мен 7 сантиметр узундуктагы радиуста сызыкты чийип алдым. Мына биягы 7 сантиметр, биягы 7 сантиметр. Сиздер эми 5 сантиметр кылсаңыздар болот, эми кичиирээк болуп калат. 10 сантиметр, 7, 8 сантиметр, 15 сантиметр. Аны өзүңүздөр тандап аныктап аласыздар. Эң биринчи мына ак кагазга ушундай түз сызык чийип аласыздар. Андан кийин баягы транспортирди коюп туруп 90 градус аркылуу белгилеп перпендикулярдуу тик сызык чийип алабыз. Бул дагы мына 7 сантиметр, 7 сантиметрден болот. Андан кийин циркулду коебуз дагы айлана чийип алабыз. Мондай кылып биз айлана чийип атабыз. Эми окуучулар баягы геометрия сабагынан, башка сабактардан бул геометриялык фигураларды чийүү, циркулдар менен иштешет. Баягы аны географияда дагы пайдаланып коюу ашыкча болбойт да. Вот айлананы чийип алдык. Андан кийин биз транспортирди коебуз дагы. Ар бир 10 градус сайын чекит коюп белгилеп алабыз. Ар бир 10 градус сайын. Бул биздин меридиандардын пайда болушуна жардам берет. Мына мондай кылып туруп белгилеп алдым мен. 10 градустан баштап 170, анан 180 градус. Бул 90 градус.
Ошентип белгилеп алгандан кийин мүнөттүк рамка үчүн биз Эквадорго жарыш турасы бир аралыгы 1 миллиметр, 1,5 миллиметр, ашып кетсе 2 миллиметр аралыкта жарыш айлана чийип алабыз. Бул мүнөттүк рамка болуп эсептелинет. Муну кийинчерээк түшүнүктүү болот. Бул. Андан кийин сызгычты алабыз дагы. Мына биз жана градустарды 10 градус, 20 градус деп точкаларды коюп алдык белек, чекиттерди белгилеп. Ошол чекит менен уюлду, бул уюл да же түндүк уюл, же түштүк уюл деп айтканбыз. Вот ошол борбордук чекит менен, уюл менен биз белгилеп алган жана градустук чекиттерди туташтырып сызык чийип алабыз. Мына мондай сызыктар келип чыгат. Бул меридиандар болуп эсептелинет да, меридиандар. Мына баардыгын чийип алдык. Мына биз баягы проекциябыз пайда болуп келатат да. Проекция. Меридиандар пайда болду. Бул болсо эң сырткы сызыгыбыз Эквадор. Бул же түндүк уюл, же түштүк уюл болот. Эми параллелдерди аныкташыбыз керек. Параллелдерди кантип пайда кылабыз? Эми көптөгөн варианттар бар. Мындай кылсак болот. Кечирип коелу. Бир кишини кабыл алып коеюн. Ушул аралыкты 1/9 бөлүп дагы алышат. Же болбосо бир варианты дагы башка методу жолу. Мисалы мына бул 0 меридианы деп алсак, жана биз эң биринчи чийип алган сызыгыбыз. Линейканы сызгычты коебуз дагы, мына бул 0 градус болуп эсептелинет. 0 градус. Микрофонуңуздарды өчүп коесуздарбы? 0 градус. Бул 10 градус болуп атат. Батыштык өстө кетет. И чыгыштык өстө дагы 10 градус деп кетет. Мына 10, 20 деп отуруп, биягы 170, 180ге келет. И чыгыш узундук дагы 10 градус деп отуруп, 20, 30, 40 болуп отуруп, 170, 180ге барат. Ошондо биз сызгычты микрофонуңуздарды өчүрүп коесуздарбы? Кимдики иштеп атат? Сызгычты коюп алабыз дагы 10 градус менен 10 градуска кесишкен жерин 0 меридианына кесишкен жерине белги коюп алабыз. Бул оп-оңой, мына. Динара Абжапарова эже өчүрүп коесузбу? Рахмат. Так, мына сызгычты мында коюп алабыз дагы 10 градус. Бул батыш узундук болот. 10 градус бул чыгыш узундук. Экөөнүн кесишкен жерине коебуз дагы. Вот 0 меридианын кесип өткөн жерине белги коюп атабыз. Мына кийинкиси ошентип баардык андан кийин 20 градус менен 20 градусту бириктиребиз, кесишкен жерине белги коюп алабыз. Андан кийин 30 градус менен 30 градусту кесишкен жерине белги коюп алабыз. 40 менен 40-ты, 50 менен 50-нү ошентип отуруп, 80 менен 80-ди кесишкен жерине белги коюп алабыз. Ошентип бизде мондай сызыктар, белгилер пайда болду. Ушул аркылуу биз параллелдерди чийип алабыз. Мисалы бул жерде мына Эквадор бул 0 градуста, Эквадор. Эң жакыны мына 10 менен 10-дун бириктиргенде кесишкен жери Эквадорго жакын болуп атат. Бул 10 градус, Эквадор 0 болсо бул 10 градус, 20 градус, 30, 40, 50, 60, 70, 80. И уюл 90 градус болот, Ошондо Эквадордон уюлга чейин 90 градус. Ошондо биз 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölüp атабыз. Көрдүңүздөрбү? Бул оп-оңой эле. Ушинтип кесилишкен жерлерин белгилеп алгандан кийин циркуль менен биз мына борборуна коебуз дагы. Ар бир жана биз белгилеп алган сызык аркылуу айлана чийип чыгабыз. Бул параллель. Мына бизде ошентип меридиандар менен параллелдердин системасы пайда болду. Мында карта пайда болуп келатат. Проекция пайда болуп атат. Андан кийин мына мүнөттүк рамканы биз мондай кылып коюп алабыз. Бирөөнү ак, бирөөнү калтырып кара, ошентип отуруп мына мүнөттүк рамка пайда болду. Эң сыртында жана жарыш айлана чийип албадык белек. Андан кийин градустарды жазып алабыз. Мына биз эң биринчи алгачкы чийген горизонталдык сызык бул 0 меридианы. 0 мына батыш көзү 10, 20, 30, 40 деп отуруп 170, 180 градус. Кийинкиси чыгыш узундукту көздөй 10, 20, 30 деп отуруп 170, 180. Биз меридиандарды белгилеп алдык. Жана колонналар, зоналар деп дагы бир нече жолу кайталап атык, эки меридиандын ортосу деп. Ошентип биз меридиандардын градустарын аныктап жазып алдык. Андан кийин параллелдерди жазып алышыбыз керек. Мына эквадордон кийинки эң жакыны бул 10 градус. Мен жазган жокмун бул жерге батпайт, көрүнбөй калбасын деп. Андан кийинкиси 20 градус, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и бул 90 градус болот. Ошентип биз баягы проекцияны чийип алдык. Муну окуучуларга берсеңиздер абдан кызыктуу болот да. Андан кийин бул проекция бизде туура чийилдиби, туура чийилген жокпу? Ошону текшерип алыш үчүн негизи баягы эки учу ийне болгон циркуль бар да, эки учу ийне болгон. Бул же берки менен деле моундай жол менен ченелет. Бул клеткалар пайда болуп атпайбы? Вот ошол ар бир клетканын карама каршы жаткан бурчтарына циркулду коюп аласыздар. Карама каршы жаткан бурчтарына. Ушул аралык баардык жерде любой бир клетканы алып туруп карама каршы бурчтарына койсоңор, бирдей аралыкта болсо, анда туура деп эсептелинет. Мына бул жерде кийинкиси, мына кийинкиси. Бул канчалык эки параллелдин ортосу жакын болгон менен баягы аралык алыстап атат, Жана эң биринчи могул аралык ошол эле. Бул жерде дагы, бул жерде да ошондой болот, баардык жерде. Мен эми студенттерге тапшырма бергенде ушундай жол менен текшерем. Эгерде 1 миллиметрден ашпаган ката болсо, анда баа туура деп кабыл алам. 1 миллиметрден ашып кетсе, бул эми баягы одоно ката деп эсептесеңер болот да. Канчалык так иштесе, баардык жерде бул текшергенде дал келет бири-бирине. Вот ушинтип текшерип аласыздар. Ошентип биздин проекция пайда болду кагаздын бетинде. Андан кийин биз буга объективни түшүрүшүбүз керек. Мисалы мен Антарктида материгинин мисалында көрсөтүп атам. Сиздер эми эгерде түштүк жарым шардын картасы деп алсаңыздар, же Африканын түштүк бөлүгүн, Австралияны, же Мадагаскар, же болбосо дагы түштүк Америка, же дагы башка, же болбосо да бир мамлекетти, мисалы Бразилия, же Индия, же дагы бир мамлекеттерди, Индонезия, өзүңөр каалаган объектини тандап, окуучуларга бөлүп берсеңер болот. Анан ал кандай жол менен түшүрүлөт? Биринчи атласты алыш керек окуучулар, же болбосо любой бир картаны, координаттык торчосу бар. Эки чекиттин ортосу 2 миллиметрден болгон чекиттерди белгилеп алыш керек моундай кылып.
вот границасы аркылуу, чек-арасы аркылуу эки чектин ортосу 2 миллиметрден кылып мындай чекиттерди коюп алат. Мен бир аз эле коюп койдум. Бүт айлана коюп чыгышыңар керек дагы. Анан ар бир чекиттин координатын таап чыгыш керек. Мисалы, могу жердеги чекит канчанчы градус? Мына 20 градус дейт. Бул мисалы 90 болсо 80 градус, бул 70 градус. Мына 70 градус параллелде жайгашкан, и 20 градус меридианда. Эми бул экөөнүн ортосу 10 градус болуп атпайбы параллелди тапкандачы. Мисалы, могул чекитти карасаңыздар, бул 80 градус болсо, бул 70 градус, жарымы 75 градус, бир аз 80ге жакын болуп атат, 76 градус. Эми аны сиздер баягы так линейка менен миллиметрине чейин эсептесеңиздер болот да, эсептеш керек. Вот ушинтип мына ар бир чектин кайсы параллелде, кайсы меридианда жайгашкан координаттарын таап чыгыш керек. Эми көптөгөн чекит болот. Эми ар бир чекиттин ортосундагы координаттардын ортосунда көп разница болбойт. Эми бул абдан жакын жатып атпайбы чекиттер. Аны мына мондай болгон таблица түзүп алат. Окуучулар, мен мындай деп темасын жазып койдум. Антарктида материгинин жээк сызыгынын координаттары. Параллель меридиан. Мисалы, биринчи чекит 80 градус 25 минутада, экинчи чекит 81 градус 20 минутада, 2 градустун ортосу, 2 параллелдин ортосу 10 градус болгондо, ошондо жарымы мисалы 5 градус, анын жарымы 2,5 градус. Ушундай жол менен багы аныкталат да параллелдерде. И меридианда дагы ошол сыяктуу эле. Биякта көптөгөн точка болот, ошонун баардыгынын параллель меридиан координаттарын таап ушундай таблица кылып жазып алыш керек. Жазып алгандан кийин ушул кайра ушул ар бир чекитти жана силер түзгөн проекциядан таап чыгыш керек. Мисалы, биринчи чекит 80 градус 25 минута параллелди, 95 градус 50 минута меридианда табыш керек, чекит коюлат. Көрдүңүздөрбү? Мен эми жеңилдетип бүт баардык чекиттерди коюп койдум бул жерге. Ошентип, бул таблицада чекиттин баарын кайрадан бияктан таап чыгып, анан ал чекиттердин баардыгын туташтырып чийип алабыз. Муз болгондо эми мен көк цветке боеп койдум. Мынтип Антарктида материгин биз өзүбүз чийген проекцияга Антарктида материгин баягы градустарды пайдаланып түшүрдүк. Көрдүңүздөр, бул эң жөнөкөй. Проекцияны чийиш да жөнөкөй. Координаттары аркылуу бир объектини ошол өзүңөр түзгөн проекцияга түшүрүп атасыңар. Бул окуучулар үчүн абдан кызыктуу болуш керек. Эми экинчи көрүнбөгөн жактары бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Муну кол менен жасаган студент любой бир чекиттин координатын тапканда мастер болуп калат да. Ошол баягы көнүгүү жагы, тажрыйбасын жогорулатуу жагында мындай практикалык иштердин ролу абдан жогору болот да. Андан кийин мен бул жерде масштабын эметпей калыптырмын. Масштабын өзүңүздөр аныктап койсоңуздар болот. Аны кантип, мисалы, уюлдан баштап Эквадорго чейинки меридиандын узундугун билесиздер. Ошол меридиандын узундугун 7 сантиметрге бөлсөңүздөр, ар бир сантиметрге канча километрден туура келет. Меники 7 сантиметр да радиус. Сиздер 10 кылсаңыздар 10го бөлөсүздөр, 20 кылсаңыздар 20, 5 сантиметр кылсаңыздар 5ке. Ошентип оңой эле масштабын жазып койсоңор болот. Андан кийин мына рамкасын чийиш керек. Компоновка жаза алгалап коелу кичине. Жайдак калтырбайчы мындай кылып. Рамкасын чийиш керек. Антарктида материгинин картасы, мисалы, жөнөкөй башка объекти жок дем Антарктидадан башка.
аталышын жазып, масштабы мисалы линейный коюп койдум, силер цифра менен да жазсаңар болот. Анан мисалы автору, Сыдыков Азамат, Кычан Жакыпов атындагы орто мектеби, балыкчы, 2021 жылы түзүлгөн. Мисалы дагы справкалык маалымат катары. Көрдүңүздөр, бул бир жөнөкөй тапшырма, бирок мааниси окуучулар үчүн абдан жогору. Бул нерсени аткарсаңыздар болот. Эми биз абдан көп проекциянын түрлөрү бар. Цилиндрдик проекция, бул азимуттук проекциянын деле түрлөрү бар. Түшүрүүнүн методдору, ар кандай методдор бар да. Мен бир гана жөнөкөй мисалын сиздерге көрсөтүп бердим. Оңой. Муну сөзсүз түрдө окуучуларга бериш керек. Эми азыр кыз заманда техниканын өсүшү менен баардыгын компьютер менен жасап калбадыкпы? Абдан популярдуу программа бар. ArcGIS, ArcMap деп коет. Бул 9 деген ошо программанын версиясы. 10, 10.1, 10.2. Ар бир функцияны ойлоп тапкан сайын машинанын маркасы сыяктуу эле бул деле өнүгүп отурат да программа. Сырткы көрүнүшү ушундай. Албетте бул программа азыр QGIS деген варианты бар. Бекер интернеттен скачать этип алып компьютерге иштесеңиздер болот. Бул болсо лицензиялык программа болуп эсептелинет. Жылыга лицензияга төлөп туруш керек. Программанын өзү эле бир нече миң доллар турат. Сатып алыш керек. Мисалы мына ушул программанын жардамы менен дүйнөлүк shape файлдар деп коет. Бул дүйнөлүк баягы картанын слойлору бар, катмарлары. Мисалы саясий карталар, физикалык карталар, тематикалык карталар, дарыялардын картасы, жолдордун картасы. Ошол жерден эле мисалы Кыргызстандын границасын саясий картадан бөлүп алсаңар болот. Координаттык торчону дагы өзүңөр тандап, проекцияны, кандай проекция, мына мондай функциялар аркылуу кирип эле проекцияны тандап алып койсоңуздар, координаттык системасы берилет. Ошого жараша мунун формасы да өзгөрөт, өзүңүздөр билесиздер. Андан кийин бул жерге дарыяларды кошсоңор болот. Бир нече катмардагы баягы объектилер болот. Дарыяны кошсоңор, дарыя кошулуп калат. Шаарларды кошсоңор болот. Же болбосо рельефтик карта кылсаңар болот. Кыскасы ушундай азыркы компьютердик программанын жардамы менен көптөгөн картаны автоматтык түрдө даярдап алсаңыздар болот да. Өткөндө деле мен айтпадым беле, космостук сүрөттүн жардамы менен, трехмерный карталардын жардамы менен көптөгөн анализдерди дагы жүргүзгөнгө болот да. Эми муну жалпы маалымат катары гана айтып атам. Эми буга жетиш үчүн, бул нерсени түшүнүш үчүн албетте могу сыяктуу нерсени биз баягы кол менен иштеп көрүшүбүз керек да. Эгерде бул принциптерин билсек, бул автоматтык түрдө иштегенде дагы сөзсүз түрдө кийин да, сөзсүз түрдө баягы жеңилдиктер болот жалпы түшүнүк үчүн. Кыскача ушундай. Эми баягы экинчи бир бөлүгү катары мен азыр коеюн. Көз өлчөм ченелери боюнча дагы өзүнчө тема кылып токтолоюн деп атам. Себеби дегенде албетте биздин колубузда приборлор почти жок койсо, көпчүлүк мектептерде. Бирок карта эми кол жеткисиз нерсе да, карталар сатып алсак болот, топографиялык карталар сатып алсак болот, баалары деле өтө кымбат эмес. Окуучуларга алып бергенге болот да, иштегенге болот. Ошол учурда көз өлчөм ченелери деп коет, глазомерное измерение, же болбосо көз өлчөм
методдор менен сүрөткө түшүрүү, глазомерная съемка деп коет. Бул топографияда өзүнчө бир бөлүм дагы болуп кетет. Биз студенттерге топографиялык практика болгон учурда шаардын ичинде болсо бир кварталдарды бөлүп беребиз. Ошол кварталдарды студенттер өздөрү талаа шартында басып жүрүп, баягы планын түшүрүп чыгышат да, масштаб менен, кадимкидей шарттуу белгилер менен, үйлөр болсо үйлөрдүн да узун туурасына чейин, бак болсо бактарды, анын ордун, жолдон канча аралыкта жайгашкан, жолду түшүргөндө жолдун туурасы, мисалы орточо 6 метр болсо, жолдун туурасы масштаб менен аны дагы түшүрүшөт. Эми бул ири масштабтагы план болот да. Кудуктар болсо кудуктарды, байланыш түйүндөрүн, кыскасы кандай объекти болбосун, ошонун баардыгын шарттуу белги менен түшүрүп чыгышат. Мисалы жолдун жээгинде бактар болсо, ийне жалбырак түсүн болсо, ийне жалбырактуу шарттуу белги менен, жазы жалбырак болсо, жазы жалбырактуу, ошентип баягы планын көз болжол менен түшүрүп чыгышат. Эч кандай инструменти жок эле. Эми кошумча инструмент болуп калышы мүмкүн. Мисалы жана метрлер, аралыкты өлчөгөндө даже аны да пайдаланбай койсо болот. Орточо баягы шаг менен, кадам менен аныктаса болот. Бул көз болжол менен. Бул дагы абдан маанилүү. Эми көз болжол менен баягы планды түшүрүүдөн мурун баягы ченөө иштерин жүргүзгөндү билиш керек да. Бул абдан маанилүү болуп эсептелинет. Бул тема жөнөкөй болгон менен. Окуучуларга дагы мындай тапшырмаларды берген абдан пайдалуу. Баягы картаны көрө билүүгө жардам берет, тааный билүүгө, окуй билүүгө, мындай андан сырткары окуучулардын баягы логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө мындай абдан чоң жардам берет да бул көз өлчөм ченөөлөрү. Карта боюнча аралыкты, багытты, аянтты, капталдардын тиктигин, бийиктикти көз болжол менен өлчөй билүү картаны туура түшүнүүгө калыптандырат. Албетте көз өлчөм аныктоолору жакындашкан тактыктагы жыйынтыкты берет. Атайын прибордун жардамы менен алынган жыйынтыкка абдан жакын болушу көп тажрыйбанын артынан келерин эске алышыбыз керек да. Эми албетте бул көз болжол менен канчалык картаны тааный билген адам ошончолук чындыкка жакын кылып эсептей алат да, көз менен карап туруп. Көз өлчөм ченөөлөрдүн негизинде адамдын жөндөмдүүлүгү да жатат. Мисалы ченөөлөрдүн сызыктуу бирдиктерин 1 мм аралыкты билиш керек, 1 сантиметр, 1 дециметр. Ошондой эле тик бурчтуктун чоңдуктарын, мисалы 90 градус бурч кандай болот? Анын жарымын 45 градус, 3төн бирин 30 градус 90дун 3төн бири, 4төн бирин 22 градус 30 минутта буларды билишиңер керек. Топографиялык картанын жасалгаланышы кандайдыр бир объектинин чоңдуктарын, мисалы сызыктуу масштабын, же болбосо километрдик торчонун тараптарын, анын аянтын, тик бурчтарын, картанын мүнөттүк рамкасындагы мүнөттүк жана секундалык бөлүктөрүн салыштырып баалоо үчүн пайдаланууга боло турган элементтерден турат да бул топографиялык карта. Эми булар боюнча биз почти ар бири боюнча биз басып өттүк уже, сөз кылдык. Мисалы масштаб боюнча, километрдик торчо боюнча, аянтты кантип өлчөйбүз, бурчтарды кантип өлчөйбүз дегендей. Бирок ошол баардыгын биз өзүнчө тапшырма катары бергенден кийин мен бул көз өлчөм ченөөлөрүн эмне үчүн коюп атам? Ошонун баардыгын баягы бышыкташ үчүн мындай жалпыланган ушундай тапшырма бериш керек да, кандайдыр бир объектини, аянтты, аймакты берип туруп.
Мисалы, жолдун, дарыянын, каналдын жана башка узунунан созулуп жаткан объектилердин узундуктарын аныктоо үчүн картадагы километрлик торчонун же сызыктуу масштабтын бир бөлүгүнүн аралыгына көз болжол менен салыштырып өлчөгө болот. Мисалы, мына бир топографиялык карта. Бул Соң-көл, Соң-көл. Биз узундукту өлчөш үчүн, мисалы, мына бул жерде сызыктуу масштаб турат, 1 сантиметрде 1 километр деп. Вот ошол аралыкты эле аралык аркылуу кетсеңер болот. Же болбосо бул эми аркылуу эсептесеңер болот. Бул жерде, мисалы, бул картада километрдик торчодо мен өткөндө айтпадым беле, мына бул жерде карап көрсөңүздөр 0,8, 10, 12, 14 вертикалдык сызыгы километрдик торчонун. Же болбосо горизонталдыгы мына 56, 58, 60, 62. Бул километрди түшүндүрөт дегенбиз. Значит, бул 100 миңдик масштабтагы топографиялык картада эки сызыктын ортосу 2 километрди түзүп атат да. 2 километрди. Ошондо Соң-көлдүн, мисалы, узундугун болжолдуу түрдө көз болжол менен өлчөй турган болсок, мына эчтеке инструменттин жардамы жок эле, карап туруп эле мындай өлчүсө болот да. Мисалы, мына бул жерден баштайын, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мисалы, мына мояка чейин кетип атат, 14. 14 клетка болот. Бир клетканын узундугу 2 километр. Ошондо 14 менен 2-ни көбөйтөсүңөр. 28. 28 узундугу. Мен атайын мына интернеттен алып карап силерге коюп койдум мына. Соң-көлдүн узундугу 29 километр деп атат. Силер болсо мына көз болжол менен эле аныктап алдыңар 28 километр деп, абдан жакын. Көрдүңүздөрбү? Же болбосо бир дарыянын узундугу мына Соң-көлгө куюп атат, түндүк жагынан. Мисалы, мына могу дарыя, бул жерде мына 1, 2 болгондо 4 километр, 2ден 4 километр, биягы жарымы болуп атат. Ошондо 5 километр узундуктагы дарыя экен. Монун тегерегинде мына көпчүлүгү 3, 5 километр. Мына биз бир эле карап туруп эле куйган дарыяларынын узундуктарын аныктап коюп атабыз. Мисалы, могул дарыя, 1, 2, 3, 4, 5. 5 болгондо 2 көбөйтөбүз 10 километр узунурактары. А так 5 километрдин дарыя узундуктагы суулар куят экен деп. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип биз баягы узундукту өлчөп алсак болот. Мисалы, мөңгү деп коелу. Могу жерде бир мөңгү турат, кичинекей. Мунун узундугу примерно мына 1,5 сантиметрдей болуп атат. 1,5 сантиметрдей. 1 сантиметрде бул 1 километрлик торчо 2 километр болсо узундугу. Жарымы 1 километр, 1,5 километр болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Бул мөңгүнүн узундугу. Вот ушундай жол менен эле узундуктарды көз болжол менен өлчөп алганга болот. Мүнөздөмө бериш үчүн кандайдыр бир аймакка. Андан кийин объектилердин аянтын өлчөө үчүн картанын километрдик торчосунун бир клеткасынын аянтын аныктап алып, анан ошого салыштырып болжолдуу аянтын табууга болот. Километрдик торчонун клеткасынын узун туурасы картанын масштабына жараша өзгөрөрүн эсиңерден чыгаргыла. Бул боюнча айтпадык беле өткөндө. Мисалы, 10 миңдик, 50 миңдик масштабтагы карталардын километрдик километрдик торчосунун бир клеткасынын аянты 1 километр квадратка барабар болот да. Себеби дегенде 2
kilometrlik torçonun sızığının ortasında aralık 1 kilometre olganda uzun tuurası 1'ge көбөйтөсүң 1 kilometre kvадрат. Ал эми 100 миңдик масштабтагыныкы болсо, biz жана узундукту эсептеп атпадык белек 100 миңдиктеги масштабта топографиялык карта менен. Анда 2 kilometrlik torçonun ортосундагы аралык 2 kilometre болчу. Аянтты табыш үчүн uzun туурасын көбөйтөбүз. 2. Ошон үчүн 4 kilometre kvадрат болот бул жерде. 1 kilometrlik torçonун аянты, клетканын аянты 4 kilometre kvадрат. Вот ушу менен эле. Мисалы, Соңкөлгө келели кайра. Мына көз менен карап туруп эле, мындай эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5 толук клеткалар санап атам. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Ну, 68 деп коеюн, мен могу капкалбадыбы, толук эмес клеткалар. 68 деп алсак, 68 менен 68 дейсиңер дагы көбөйтүү 4. Bir клетканын аянты картадагы 4 kilometre kvadrat дегенбиз. Ошондо 68 клетка чыкты, 4 көбөйтөсүңөр 272 kilometre kvadrat болуп атат. Соңкөлдүн аянты. Ну, мен интернеттен мындай силерге көрсөтүп эметип койдум. 270 kilometre kvadrat площадь Соңкөлдүн аянты, бетинин аянты, суусунун бетинин аянты 270. А биздики болсо 272. Көрдүңүзбү? Мындай болжол менен эле, көз болжол менен биз мындай ченөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ну, же болбосо жанагы мөңгүнү, же болбосо токой. Мисалы, мына могу жердеги мөңгүнү эсептей турган болсок, бага окуучулар мисалы Талас өрөөнүн же Соңкөл же болбосо дагы бир Токтогул өрөөнүнө мүнөздөмө бергиле деп бере турган болсоңор, алар баягы географиялык объекттердин көзү көргөнү баардыгын өзүнүн деңгээлине түшүнүгүнө жараша мүнөздөп жазып чыгыш керек да. Мисалы, могу жерде Аларча деген суусу бар экен, Аларчанын башында мондай көп сандаган жыш мөңгүлөр бар экен. Мөңгүлөрдүн эң чоңу мисалы деп туруп могул мөңгүнүн аянтын примерно эсептегиси келсе, көз болжол менен. Бул мына 1 kilometre kvadrat аянтчалык болуп атат, болжолдуу түрдө. Көрдүңүздөрбү? Ошондо бул 4 kilometre квадраттын тегерегинде мөңгү да. 4 kilometre. Мисалы, могул мөңгүнү эсептесек. Жарымы 4төн 1 4 kilometre болсо, 4 kilometre квадрат болсо, анын жарымы 1 kilometre квадрат, анын жарымы 500 метр квадрат болуп калат, 4төн 1, Вот ошондо 4төн 1 бул 500 метр квадрат. Аянттагы мөңгү экен деп. Көрдүңүздөрбү? Мындай көз болжол менен айтып атабыз. Кичинекейлери 500 метр квадраттын тегерегиндеги, чоңу 4 kilometre квадраттын тегерегиндеги мөңгүлөр экен. Эң чоң аянт дейлеген токойлору мисалы 3 kilometre квадрат, кичинекейлери абдан кичинекей, деп көз болжол менен аянттарды дагы оңой эсептеп алганга болот да. Андан сырткары көз болжол менен баягы тараптарга багыт алууну урунттардын жардамы аркылуу аныктасаңар болот. Түндүк чыгыш муну мен айтпай эле коеюн, баардыгыңыз да жакшы билесиздер. Мисалы, ушул эле аймакка мүнөздөмө берип аткан окуучу, мисалы Соңкөлгө абдан көп майда суулар куят экен, бирок бир гана суу агып чыгат. Соңкөлдөн агып чыгып Нарын дарыясына куят. Ал Соңкөлдөн агып чыккандан кийин түштүк чыгышты көздөй агат деп баягы
анықтама мүнөздөмө берип атат да, баягы румттар аркылуу кандайдыр бир же болбосо бир тоо кыркасы каяктан каякка өсөй созулуп жатат, же куймалары кайсы багытта өсөй агып атат, агып келип куюп атат. Вот бул багыттарды жазууда көз болжол менен бул абдан оңой нерсе. Андан кийин жер бетиндеги кандайдыр бир эки чектин ортосундагы салыштырмалуу бийиктикти аныктоо үчүн эки чектин ортосундагы горизонталдык сызыктарды санап, алардын санын эки горизонталдык сызыктын ортосундагы бийиктикке көбөйтүп коюшуңар керек. Ал эки горизонталдык сызыктын ортосунда бийиктик картанын төмөн жагында берилет. Мисалы, эки чектин ортосунда горизонталдык сызыктардын саны 5 горизонталдык сызык болсо, ал эми эки горизонталдык сызыктын ортосунда бийиктик 10 метрге барабар болсо, анда 5ти 10го көбөйтөбүз. Жыйынтыгында эки чектин ортосунда салыштырмалуу бийиктик 50 метрди түзгөн болот. 50 метрде. Эгерде тик капталдуу жерде горизонталдык сызыктар жыш таралса, анда жоон горизонталдык сызык аркылуу эсептегенге болот. Мисалы, мындай могул дарыянын нугунан баштап, бул дөңсөө жердин чокусуна чейинки салыштырмалуу бийиктик десеңер, баягы көз болжол менен да, мурда биз албетте абсолюттук бийиктикти кантип эсептеш керек бул боюнча өткөнбүз. Бирок көз болжол менен ылдам мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 миңдик масштабтагы топографиялык картадагы эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 10 метрге барабар. Өткөндө мына эсептеп өттүк беле, 150ден баштап деп 10 метр болгондо, мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дедик, 70 метр. Дөңсөөнүн чокусунан баштап дарыяга чейинки, дарыянын нугуна чейинки салыштырмалуу бийиктик 70 метр экен деп былдам эле эсептеп коюп атасыздар. Бул эгерде моундай жыш горизонталдык сызыктар таралып кала турган болсо, андан жыш, анда жоон сызыктары, мисалы ар бир 50 метр сайын жоон сызыктар кетип атпайбы? Вот ошол жоон сызыктарды алып туруп эле 50, 100, 150, 200 деп баягы эсептеп койгонго болот. Салыштырмалуу бийиктик, абсолюттук бийиктиктерди. Андан кийин капталдын эңкейиштигин аныктоодо эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык аркылуу аныктайбыз. Бул боюнча дагы өткөндө мен силерге айткам. Адатта эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 1 сантиметрге барабар болсо, эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 1 сантиметрге барабар болсо, анда эңкейиштиги 1,2 градуска барабар болот. Тегеректесек 1 градуста алсак болот, көз болжол менен. Эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 1 сантиметрге барабар болсо, ал 1 градус эңкейиштикте дегенди түшүндүрөт. Эгерде эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 1 миллиметрге барабар болсо, анда 10 градуска барабар болот. Тескерисинче өсөт да. Канчалык эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык кичирейсе, градусу эңкейиштик өсөт. Мисалы 10 миллиметр бар да 1 сантиметрде. Ошондо биз 1 градусту 10го көбөйтүп атабыз, 10 градус. 10 градус 1 градуска караганда тик болуп атат, жантайып 10 градуска чейин. Мисалы эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 1 сантиметрден 2 эсе кичине болсо, мисалы 0,5 сантиметр болсо, 1 сантиметр эмес, анда эңкейиштик 2 эсе өсөт. Ошондо 2 градус болуп калат. 1 сантиметр болсо 1 градус болуп атса, 0,5 сантиметр болсо, анда 2 градус болуп өсүп атат. 2 эсе, 1 градус эмес, 2 градус. Эгерде 2 эсе чоң болсо, 1 сантиметр эмес, эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 2 сантиметр болсо, анда эңкейиштик 2 эсе кичирейет. Тескерисинче. Анда 1 градус эмес, 0 градус 30 минутта жантайып 1 градустан дагы жапыс дегенди түшүндүрөт. Мисалы мына топографиялык картада мен силерге айткам, төмөн жагында
мондай карта метриялык шкала бирдиги бар. Ошол аркылуу эки горизонталсыздын ортосундагы аралыктарды ченейсиңер. Мисалы мына могу жерде 1 градус деп турат. 1 градустун узундугун карасаңыздар 1 сантиметрден бир аз чоңураак. Ошон үчүн жана 1 градус 2 минутта деп атпайбы, 1,2 градус деп. Бирок баягы болжолдуу түрдө 1 градус 1 сантиметр деп алып атат да бул аралыкта. Мисалы картадан таап көрөлүк. Мына мен кичине чоңойтуп койдум силерге жакшы көрүнүшү үчүн. 1 сантиметр аралык десек, анда бул жердеги жер бетиндеги эңкейиштик 1 градусту түзөт. 1 градус 1 сантиметр. Мына бул жерде алалык. Эки горизонталсыздын ортосундагы аралык 2 сантиметр болсо, эки эсе чоңоюп атат мында. 1 градус эмес. Анда бул эңкейиштиги 0 градус 30 минут болуп калат. 1 градустан дагы жапсыз мындан. Ал эми 0,5 сантиметр болсо, 1 сантиметрден эки эсе кичине болсо, эңкейиштиги эки эсе жогорулайт. Бул жерде 1 градус болуп атса, бул жерде 2 градус эңкейиштикте. Тигирээк бул жерге караганда. 2 градус эңкейиштикте. Ал эми мына могу жерде болуп калса, эки горизонталсыздын ортосу 1 миллиметр болуп атат да. Анда 1 сантиметрде 1 градус болсо, бул жерде 10 градус болуп калат. Абдан тик мына каптал экени көрүнүп турат бул жерде. Вот ушинтип баягы көз болжол менен окуучулар мүнөздөмө берип, ушу картаны түшүнүп, сөз менен мүнөздөмө жазып чыгуу бул абдан мындай чоң нерсени талап кылат да, билимди, картаны көрө билүүнү, жантан бери айтып атпайбызбы? Эми мен жана китептеги мисалды бул жерге дагы көчүрүп койдум. Окуучуларга мындай тапшырма берсеңиздер болот да. Мен ошону кандай турса ошондой көчүрүп койдум да. Мисалы биринчи тапшырмасын мындай деп жазылып турат ал жерде: картада мугалимиңер берген аймакка, мисалы Талас өрөөнүнө, көз болжол менен болжолдуу өлчөөлөрдү жүргүзүп мүнөздөмө жазгыла. Көз болжол менен. Мүнөздөдө сандык көрсөткүчтөр болуусу зарыл. Чоң кичине деп айтканга болбойт. Масштаб аркылуу жанагы биз мисалдарды айтып бергендей сандык түрдө мүнөздөмө берүү бул абдан маанилүү да. Мисалы дарыянын болжолдуу узундугу, анын агуу багыты, суунун башаты жана чатынын абсолюттук бийиктиктери, алардын ортосунда салыштырмалуу бийиктик, токойдун аянты, токой менен калктуу пункттун салыштырмалуу бийиктиги, тоонун капталында мисалы канча бийиктикте токой тилкеси жатат. Өрөөнүн таманында адатта калктуу пункттар. Мөңгүлөрдүн саны санап чыкса болот. Мисалы бир бассейндин ичинде канча мөңгү бар. Алардын эң чоңдорунун аянты канча, майдалардын аянты канча, орточо аянттары канча. Вот ушинтип биз баягы кандайдыр бир аймакка сөз менен мүнөздөмө берип атабыз. Бул бир карасаң мындай жөнөкөй, мен дагы бир жолу кайталап коеюн, бирок абдан маанилүү. Бул окуучулардын, студенттердин ой жүгүртүүсүн өстүрөт, картаны тааны билүүгө үндөйт. Бул абдан жакшы да. Ошонун текшерүү менен эле окуучулар канчалык деңгээлде картаны көрө алат экен, кабыл алат экен, ошого да көңүл бурсаңыздар болот да. Вот кыскача ушундай бүгүн ушу менен токтотолук. Кимиңиздерде суроо бар?